Дооронбек Садырбаев. Самын. Аңгеме. Чыгарманы көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Азык-түлүк менен кошо бир бурчунда күнүмдүк тирчиликке керектелчү майда чүйдө буюмдарды саткан чоң дүкөн биз жашаган үйдүн жанында жайгашкандыктан, аерге букеш өзү барып же үйдөгү бала чаканы жибере коюп жүрчү да, өзүм сейрек каттай турганмын. Баягыда букеш телефон чалып, кызматтан кеч кайтам, балдарга сүт, чай чамерек алып кое аласыңбы дегенден эртерээк келип дүкөнгө түштүм. Айткандарынын баарын алып, жаңадан чыгып келатканымда дүкөндүн берки темир тезек сатчу бөлүмүндө котолошуп турган жоон топ кишиге көзүм түшүп калды. Табылбас бирдеке келген го. Албасам да аялыма айта барармын деген ой менен кезек күтүп турушкан жигиттердин катарына кошулдум. Киши кызыга турган деле эчтеке жоктой. Бирок прилавканын ары жагында гана капырай көргөзмө келинген сүрөттөн жаңы эле түшө калгансыган жакшынакай кыз элпектик менен аердегилердин узаткан тыйындарын эптеп, 2-3 тоголок туз, балтанын сабы, мык сургуч же самын узатат дагы жарокер жылмаюусун андан кийинкиге бурат. Эмне эле кезекте жалаң жигиттер турушат десе, береги кыздын жамалына аркандалып алышкан тура. Аңгыча, мен сизден кийин болоюн деп, жаш жигит мени жөөлөп туруп калды. Эки көзү кызда. Барган сайын кезек күткөндөрдүн катары өсө берди. Баарынан тиктегени жанагы кыз. Ырас эле турган турпаты, кыймыл аракети, өңү түсү бир көргөндүн көөнүн тойгузуп, шилекейин агызар, керим аралдай керилген сулуунун сулуусу экен. Сизге эмне керек, агай? Капырай үнүнүн жагымдуулугучу. Ушундайда тилегеи тегиз. Ал экөөбүздүн көзүбүз урунушуна түшкөндө, жүрөгүм ойдолоп кабынан чыгып кете жаздады. Оозума алхамду кирбей, жалдырап карап тура бериптирмин. Кыз көзүн күлмүңдөтүп, мага эмне керектигин кайра сурады. Самын, дедим апкарган бойдон. Самын, кир самын. Канчаны? Бирдеке дегендей болдуңузбу? Кажылдабай тургулачы. Канча самын аласыз? 5ти. Ылажы болсо ар бирин өзүнчө ороп берсеңиз, кошуналарыбыз ала кел дештеле. Кыз жарокер калыбынан жазбастан айтканымды аткарды. Карындаш, дагы деп келатканымда, менден кийин тургандар уюлгуй түшүп мени кезектен чыгарып салышты. Мунусун көр. Тим койсо кечке тургусу бар. Кана башкаларга жол болбой жолуңа түш. Кап дидарын тою карай албадым да. Ушул жашка келгени мындайды учурат элек болчумун. Деги адамдан жаралган неме болду экен. Кош садага. Эртең дагы келем. Эртең да самын сатып алам. Ошондо 10 да албасамбы деп жолума түштүм. Мынча самынды эмне кыласың, деди букеш алып келгендеринди иргеп жатып. Үйдө 3 тоголок кир самын турбайбы? Мен бир азга сөз таба албай мукактанып турдум да, кереги тийип калабы деп алып койдум эле. Үйдө бар экенин кайдан билдим деп котолдум. Эртеси кызматтан букеш экөөбүз кайттык. Каяка деп сурадым. Анын каякадыр камынып жатканын көргөндө. Дүкөнгө нан алып келгенди. Мен эле барып келейин. Кудай жалгасын. Аялым кубанып кетти. Кез-кезде ушинтип каралашып турсаң, 1 сааттан кийин 2 бөлкө нан, мык сургуч, балтанын сабы, 10 тоголок кир самын көтөрүп келгенди көргөн букеш каткыра күлдү. Бул эмнең? Жесем быйыл самынга жут болот экен деп уктуңбу? Антип эч ким айткан жок, дедим шек алдырбай. Бирок самын керектүү буюм. Илгери согуш маалында бир кесим самын 1 кило нан менен 1,5 кило майдан кымбат болгон дешет. Азыр Кудайга шүгүр тынчылык го. Ошентсе да залал тиймек беле. Жок, өзүм эле барам, деди аялым тур баштыкты талашып. Үйгө самын батпай кетти. Эми алып келбейм, ишенип кой деп убада кылдым. Мен сага каралашайын деп атпаймынбы? Дүкөндөн чыгып 5 самынымды кайры катып кетсем экен деп ойлонуп турганымда, түз эле мени карай келаткан далдактаган Орозбектин караны көрүндү. Колундагы сеткага 3 тоголок самын салып алыптыр. Ал учурашууга келбей эле энтиге айланайын. Аялым ушул жака келатат. Момуну ала турчу деп сеткасын колума кармата коюп, эчтеке көрбөгөн, эчтеке билбеген кишидей кайкайып басып жөнөдү. Орозбек, мен муну эмне кылам? Эмне кылсаң ошо кыл. Баш аягы менен сага бердим. Сетка меткасы менен ал, сурабайм деп Орозбек менден оолак качты. Самын салынган 2 сетканы кармап эмне кыларымды билбей келатканымда, академияда иштеген таанышым Жалил Оропара келип калды. Анын колунда да сетка, элеңдеп эле эки жагын каранат, чекеси дымшып калыптыр. Жалил деп үнүм чыгарып. Сен белең, ой рас жолукпадыңбы? Ал мени көргөндө аялы эркек төрөгөндө сүйүнүп кетти. Ал дагы сеткаңды мага берген турасыңбы, дедим мен да үрөйүм учуп. Айланайын, бул жакшылыгыңды эч унутпай калайын. Тетигиңде каяшың келатат окшойт. Мен акысына муну ал.
деп Жалил мени ооз ачырбастан сеткасы менен кошо колума 3 сом акчаны кармата коюп көздөн кайын болду. 8 сеткага 91 тоголок кирсамын салып, 3 балта сап, 6 мык сургуч, чөнтөктө 35 сом акча менен үйгө кирип келгенимде аялымдын өңү бузула түштү. Бул эмне? Деди ал көзүн алайтып. Көрбөй турасыңбы? Самын? Самын экенин көрүп турам. Бирок муну эмне кылабыз? Кантип эмне кылабыз? Кир жуйбуз, дедим үнүмдү өкүм чыгарып, колу менен кир жууганды туурап. Ырас айтасың, кир жуйбуз деп аялым мени жоошута сүйлөп, кана буларды бериге коюп, тамак бышканча газета окуп отура тур деп, мени төркү бөлмөдөгү диванга отургузуп коюп, өзү ичкериге кабинетке кирди. Бир аздан кийин анын мага угузбоого аракет кылып, телефондун трубкасыма бирдемелерди шуурап жатканын кулагым чалып жакындап барсам, айланайындар, батыраак келе көргүлө деп ыйламсырап, мурда мындай жок эле, 8 микрорайон, 29 үй, 12 квартирада турабыз деп атыптыр. Сыягы тез жардамга чалган го. Чыгарманын автору Дооронбек Садырбаев. Аңгемени көркөм окуган, үндөштүргөн Эрнест Кыяз. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адабий китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти бала укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.